10 кылымдын биринчи жарымында азыркы Кыргызстандын аймагын толук камтыган Карахан мамлекетинин башкаруучусу Сатук Буграхан ислам динин мамлекеттик дин катары жарыялашы албетте күнөмдүк турмушка жана маданиятка да өз таасирин тийгизген. Бул аймакта жашаган элдердин дүйнөгө болгон көз карашы, салттары өзгөрө баштаган. Теңирчиликке негизделген түшүнүктөргө акырындык менен исламга негизделген түшүнүктөр аралаша баштаган. Мындай көп кырдуу жана ар тараптуу өзгөрүүлөрдүн бири катары жазуунун өзгөрүшүн көрсөтсө болот. Ага чейин өздөрү ойлоп чыгарган алфавитти колдонуп келишкен түрк элдеринин көпчүлүгү эми араб жазуусуна өтө башташкан. Ошентип, Карахан доорунда жазылган чыгармалардын бардыгы араб графикасы менен жазылган. Бирок түрк элдери араб графикасын кандай болсо, ошол бойдон кабыл алган эмес. Аны өздөрүнүн тилине, тыбыштык өзгөчөлүктөрүнө жараша ыңгайлаштырып, орток түрк алфавитин түзүшкөн. Жана ал алфавит менен баалуу чыгармаларды жазышканы менен тилекке каршы алардын айрымдары гана бизге келип жеткен. Жусуп Баласагын, Ахмет Есеви, Ахмет Югнейки, жана башка Кашкарлы Махмуд деген өз убагында түштүк борбору болсо, Карахандардын дагы бир экинчи чоң борбору бул азыркы Кашкар шаары болгон. Албетте бул шаардан дагы чоң билимдерди алып отурган. Ошол Барыскандык Махмуд дагы өзүнүн билимин, өзүнүн илимин жогорулатуу үчүн тиги Кашкарга барып окугандыктан, албетте ошол жерде билим алгандыктан өз Кашкардын атын алып, өзүнүн фамилиясында, азыркы тил менен айтканда же болбосо куньясында ошо Кашкарлы Махмуд деп илимге таанылган. Ал кийин өзүнүн Диван-ы Люгат Түрк деген эмгегин Багдадта жазган. Багдадтын халифасына ошол мезгилдердеги чоң илимий борбору болгон, аббасидтердин борбору болгон Багдадта ошол эмгегин жазып калтырган. Ал эмгеги түркчө, арабча болгон, арабтардын түркчө үйрөнүшү. Албетте ошол эмгектин ичинде биздин кыргыздар, кыргыз эли туурасында дагы ал жерде түркчө эң таза сүйлөгөн, атка, жылкыга жакшы колдонгон, найзаны, кылычты жакшы кармаган эл деп ошол кыргыздар жөнүндө дагы эскерип өтөт. Албетте өз убагында андан башка көптөгөн элдер туурасы айтат. Мына андан сырткары ошол өзүнүн Диван-ы Люгат Түрк эмгегинде биздин ушул Кыргызстандын көптөгөн аймактарындагы жер, суу аталыштарын дагы атап өткөн болчу. Башкача айтканда азыркы Кочунар башы деген жерде, Кочкордогу Кочунар башы деген шаар туурасында, Ат башыдагы Ат баш шаары туурасында, Оштогу Ош жергесиндеги Ош шаары, Өзгөн шаары, Аксыкент шаары жана башка Таластагы Шелжи шаары, Шаш деген шаарлар, Жел арык, Семизбел, Соңкөл, Сизин көл деп, мисалы Ысык көл туурасында, Ысык көлдүн аташы Ысык көл деп, Соңкөл жана башка Бедел ашуусу, Көк арт ашуусу азыркы күнүгүнкүдөй колдонуп эл тарабынан, кыргыздар тарабынан, биз тарабыбыздан колдонгон сөздөрдүн баардыгын ошол орто кылымда да колдонгон. Мына ошол сөздөрдү, жер аталыштарын, топонимиялык аталыштарын баарын ошол Кашкарлы Махмуд өзүнүн эмгегинде келтирилген болчу. Демек ошондой эле мезгилде албетте Карахандар доорунда жашап өткөн элдер, уруулар туурасында дагы маалымат берип, айрым уруулардын дагы ошол азыркы кыргыз элинде дагы жашап жаткандыгы өтө кызыгууну туудурат. Ошол элдер дагы мына бизге, биздин кыргыз элинин кийинки калыптанышына, кыргыз элинин бекемделишинде дагы мына ошол Карахандардын ролу чоң болгон. Баардык тарабынан, маданияты жагынан да, ислам дини жагынан да, тили жагынан дагы, жазуусу жагынан дагы албетте салымы болгон. Жана алардын ошол мезгилдеги жашап өткөн ошол Карахандар калтырган тиги эстеликтер дагы күнүгүнкүдөй бүгүнкү күндө сакталып жана табылып жатат. Карахандтер доору кыргыз элинин, жалпы эле түрк элдеринин тарыхында бир гүлдөп өскөн доор десек болот да. Себеби ошол мезгилде эки чоң жазма эстелик пайда болгонда, биринчиси Жусуп Баласагындын Кутаткы билиги,
экинчиси Махмуд Кашкаринин Диван-ы Лугати түркий тилдер сөз жыйнагы деген. Экөө тең бул абдан баалуу мурас десек болот да. Диван-ы Лугати түркү менен түркүнүн тили менен тактап айтканда фонетика лексикалык түзүлүшү менен бүгүнкү күндөгү кыргыз тилин салыштырып чыктым да. Ошондо мен өзүм да күткөн эмесмин, 80% сөздөр, грамматикалык формалар мүчөлөрүнөн бери салыштырганда бүгүнкү кыргыз тилинде жолугат экен. Эми бул эмне деген сөз? Мындан 10 кылым мурун жазылган эмгек. Жана айткандай Орхон Энсей жазуу эстелттеринин тили менен караханттер доорундагы тил өтө эле жакын бири-бирине. Демек бул эмне деген сөз? Караханттер доорунда дагы кыргыздар негизги ролду ойногон. Фонетикалык, лексикалык, грамматикалык жактан мен салыштырып көргөндө муну даана талашсыз деп айта алам да, бул азыркы кыргыз тили менен түздөн түз байланышы бар. Болгондо 80% ошо 10 кылымдан бери 80% сөз сакталып калса, тилдик фактылар сакталып калса, анда 10-чы кылымда, 11-чи кылымда бул эки эмгектен байыркы кыргыз тилинде жазылган, кыргыз тилине тикенен тике тиешеси бар деп тартынбай айтсак болот. Совет түркологиясынын көрүнүктүү өкүлдөрү Диван-ы Лугати түрктүн тили Карлук тобундагы тилдерге жакын деп ошондой бир пикир басымдуулук кылчу да. Бул Карлук тобу дегенде азыркы учурдагы өзбек тили менен уйгур тили. Анан ошолорго жакын деген пикир басымдуулук кылчу дагы. Анан кийинчерээк Зеби Мусабаева деген эже раматтылык болуп кетти, бизге сабак берген убагында ошол эже атайын изилдөө жүргүзгөн Диван-ы Лугати түрктөгү омонимдер деген. Анан ошол кандидаттык диссертациясынын аягында жана корутундуну жазат да, корутундуну жазып атканда мындай жери бар. Буга чейин көрүнүктүү авторитеттүү түркологдор Диван-ы Лугати түрктүн тили Карлук тобундагы тилдерге жакын деп айтып келгенине карабастан, бизди таң калтырган нерсе дейт. Бизди таң калтырган нерсе биздин изилдөөбүз боюнча Диван-ы Лугати түрктүн тили амонимдер жагынан азыркы уйгурчага да эмес, азыркы өзбекчеге да эмес, азыркы кыргызчага жакын болуп чыкты дейт.